Кудайыма шүгүр грин карта утуп алдым деп жаза берип элем ыраазымын, Кудайыма шүгүр депчи. Анан элдер бирөө окуп алып күлдү эле да, ошол аткарылат экен. Биз жолдошум экөөбүз 2015-жылдан баштап, баш кошкондон баштап эле ушул АКШ өлкөсүнө кантип барып жашайбыз, ошол жактан иштеп, окуп, кыялдарыбыз бар болчу. Анан биз үйлөнгөн 2015-жылы үйлөндүк. Үйлөнгөндөн баштап биз жыл сайын грин карта толтуруп келе жаттык. Анан биз 4 жылдын ичинде эчтеке чыккан жок. Анан 2019-жылы тапшырып ушул мен утуп алдым. Бири-бирин уважать этип, күлүшүп, любой жакка барсаң колуңан жетелеп барып, тил түшүнбөсөң дагы ошонусу аябай жактын. Банкка барасыңбы, больницага барасыңбы, кандай кийим болбосун, адамдык сапатты аябай баалашып, жакшы карап, жакшы неметеден көнүп калып экенсиң да. Эми башында биз аябай эле кыйналганбыз. Негизи биз грин карта утуп алганда биз Кыргызстандагы мен эле эмес, башка жарандарыбыз дагы, жердештерибиз дагы грин карта утуп алганда деген биз өлкө тараптан баарын даярдап, жумуш даярдап, үйүн даярдап, балдарга тиги школдорун даярдап берет деген ой менен ойлогом да. Андай болбойт экен көрсө, өзүң бүт баарын өзүң таап, жашаган жериңди дагы, тааныштарды дагы өзүң табат экенсиң. Бир жылы чыкпай калбаса, ага жыл сайын тапшырса, грин картанын мүмкүнчүлүктөрү аябай жакшы экен да. Анан жакшы компаниялар бар. Мисалы үчүн Америкада, ошо Чикагода сиздердин компанияңыздарга ачылганына аябай сүйүндүк. Көптөгөн жакшы жумуштарга жардам бересиңер, разрешение на работу, ушундай толтуруп, жада калса жыйынтыгынан бери өзүңөр чалып, неме кыласыңар. Мен башында ошо толтурганда документация жактан мен эч кандай информациям жок болчу. Ушул Гүлайым эже мага көп жардам берип, жакшы толтуруп берип, грамотно бүт документтерди мен эчтеке кылган эмесмин, ошого жардам берген. Сиздер дагы кайрылсаңыздар болот, жакшы кеңештер менен бөлүшөт. Документация, сүрөт, бүт баардык жактан кандай фирма ачсам болот, Америкага келгенден кийин кандай жол менен иштесем болот деген толук маалыматтарды ала аласыздар да.